Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим, урматтуу мекендештер, урматтуу Москвадагы бир туугандарыбыз, мекендештерибиз, баардыгыңарга кайрылуу жасап кетели. Кыргызстанда ушундай кыйын күндө, аябай оор күндө, чоң жоготуулар болуп аткан күндө ушул Москвадагы жаштарыбызга кайрылып кетет элек. Жаштар, өзүңөргө этият болгула, ар кандай провокацияга калтырбагыла жигиттер. Тажиктер тараптан дагы провокациялар болуп калса, андай провокацияларга алдырбагыла. Эки эл тынч болойлу, өзгөчө бирөөнүн жериндебиз, бирөөнүн элиндебиз. Баардыгыбызга кыйын болот бул күндө. Ошого кайрылып кетели дегенибиз общий спортсмендерге жана ошондой эле жаштарга, баардыгыңарга провокацияга алдырбагыла, эч кандай тынч болойлу. Биз эркектер өзүбүзгө тың болгонубуз менен аял кишилер бар, агалар, эжелерибиз бар, карындаштарыбыз бар. Ошолорго күйөйлү, ошолорго этият бололу, жана ошондой эле биримдикте болойлу, ынтымакта бололу. Азыр мына Москвада дагы ошо диаспора аркылуу, диаспора ичинде сүйлөшүүлөр болуп атат, жана ошондой эле орус бийлиги менен сүйлөшүүлөр болуп атат. Мына биздин ошо бердеги аттуу баштуу байкелерибиз Улан Кошматов, Кубанычбек Осмонбеков жана башка байкелерибиз, инилерибиз сүйлөшүүлөр жүргүзүп атат, тынчтык жолунда көп нерсени чечкенге. Ошого силерден суранычыбыз, тынч болсоңор, эч ким менен урушпай, эч кандай провокацияга алдырбай, көчөдө тынч аман жакшы жүрсөңөр, көп чогулган жерге барбасаңар, эч кандай бакындай спортсмендерге айрыкча кайрылат элем, турнирлер болсо, ошо турнирлерге барбай турсаңар, тынчтык болгучаңды, өзүбүзгө тың болсок, баардыгы жакшы болот иншалла. Ошого сөзүмдүн аягына чейин угуп, видеонун аягына чейин угуп, жакшы жагынан ушул нерселерди жакшы жагына кабыл алып, жакшы бириңерге жеткирип, репостторду кылып, жеткирип койсоңор, урматтуу кыргыз элим. Баардыгыңарга тынччылык тилейбиз. Орозонун күндө орозоңор кабыл болсун. Жана ошондой эле кайсыл жерде түшүнүксүз ситуациялар болуп аткан болсо, ушу улут аралык, эмне ошо Тажикстан менен Кыргызстандын жердештери аралык болуп аткан болсо, жазсаңар болот, кайрылсаңар болот, барып чечкенге аракет кылабыз. Болбосо керектүү күч органдарына кайрылабыз. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат чоң.